Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ YouTube каналынын көрөрмандары. Айрыкча Санкт-Петербург шаарындагы көрөрмандарга өзгөчө басым менен айтып кетейин. Ушул Санкт-Петербургтан мына бул Дыбенко метросу, Дыбенко метро станциясы. Ушул Дыбенко метро станциясынын жанынан Кыргызстанга балдар жүк алып кетишет. Азыр биз ошол машинаны көрөбүз. Metronun ele janında bağları qanday, аларын дагы сурап беремин достор. Эмесе ишти баштадык. Дыбенко метросунан чыккандан кийин эле бет маңдайыңызда жолдун аркы бетинде могу үй турат. Ушул үй жака өтүп, мына бул светофор менен өткөндөн кийин ушул эле үйдүн аркасында азыр мына машинаны көрөбүз достор. Спринтер Mercedes Sprinter машинасы турат. Азыр биз ошол балдарга барып сүйлөшөбүз. Мына биз айткан машина Кыргызстанга жүк алып кете турган, мына Кыргызстандын номерлери менен. Азыр биз ушул машинанын айдоочусуна жолугабыз. Ассаламу алейкум жигиттер. Кыргызстанга жүк алып кетебиз деп ушул объявление боюнча сүйлөшөйүн деп келдим атайын. Кыргызстандын кайсы жерине чейин? Бишкек, Алабука, Базар-Коргон, Жалагат, Ошко чейин, э? Кандай болот? Сумкалары, баалары кандай? Сумканын объемуна карайбыз, көлөмүнө карайбыз. Оор, темир, запчас, жана башка күрүч, шакар, оор нерселерди килограммына 50-60 муң. Килограммына 50-60. Көбүрөөк салса скидка болот. Азыраак салса. Жөн эле сумканын ичинде мындай азыраак кете берет, 2-3 килограмм. Азыраак кете берет. 30 килограммдан өтүп кетсе, анда килограммга чыгат. Эми бул жерде мына бүгүн канчасы болуп калды? 28, э? 28. Тез эле барып келип турасыңар да. Канча, мисалы үчүн азыр канча күндө толосуңар ушул жерде? Бир жума, узак 10 күн. Ашып кетсе 10 күн. Келгениңиздер канча күн болуп калды азыр? Бүгүн 4-күн болуп калды. Демек дагы бир жуманын ичинде толуп каласыңар, э? 30-уна Куда каласа, 30-уна жолго чыгабыз деп турабыз. Анан анча-мынча жүктөрдү үйлөрүнөн алып кетүү, кээ бир баягы бияка келе албай калышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүк болуп калабы ошондой? Кээ бирөөлөрүнө. Андайлар болот. 2 сумкадан ашырып, 5000, 4000, 5000ден ашык жүктөргө барабыз. Бул жеңил машиналарыбыз да бар. Мына барып келебиз. Өзүңүздөр барып алып келип, көбүрөөк жүк болсо бул спринтердин өзү менен барабыз. Спринтердин өзү менен. Азыраак посылка салган документация, майда чүйдөлөрдү өздөрү алып келип беришет. Метронун жанында турабыз өзү жашаган. Бул спринтердин арт жагында да ордун бар экен, адам алса болобу болбойт? Адам да каласыздарбы? Эс ала турган спальня. Канча адам алып кетесиздер эми? Бул жака 3 адам, бул жерге 2 адам. Мен болуп калса. Музыкаңызды өчүрүп коесузбу? Бул жерге 3 адам, бул жерге 2 адам. Демек адамдагы алып кетүүгө аяктан деле адам деле алып келе бересиңер. Бул жака дагы азыр билеттин кымбаттаганына байланыштуу аяктан бул жака клиенттер болот. Азыр эми мынау кирди чыкты маселелери боюнча деп атышат. Ушундайлар болуп атабы адамдар барып келет. Проблема жок, азыр жол ачылбады. 2,5-3 ай болот. Адам алсаңыздар, кадимкидей эле Кыргызстанга чейин кете берет. Мурдагыдай келип кете беришет. Кыргызстандан дагы кадимкидей келе берет, э? Кирди чыкты, мурдагыдай эч проблема жок. ЦРТ деген нелер жок болду. Эчтеке жок. Жакшы. Адамды канчадан алып кетип атасыңар? Адамды эми билеттин жарым пулуна. Например, бул жерде билет 10 миң болсо, Кыргызстанга 5 миң алып кетебиз. Аяктан бул жака азыр билет 30 миңге чейин болот. Biz 10 mingdin tegirегинде алып келет. 10 миңдин tegirегинде алып келет. Мен мисалы өткөндө уланып келдим, бир 20 миңден ашык акча кетип калды. Адамдын эми чөнтөгүнө карап кыйналбай, кыйналып аткан болсо шартына. Демек силердин маршрутуңар эгер бул жактан барып Бишкекти биринчи Бишкектин жүгүн түшүрөсүздөр, анан Ташкөмүрдөн Алабука, Аксы жака түшүрүп, анан кайра Базар-Коргон, Нокен аркылуу өзгөнүн Ошко чейин барат экенсиз, ушундайбы? Биринчи ошо Кордойдон Бишкекке киребиз, Бишкекти таратып, ошондон жолдон таштап кетебиз.
Анан Ала Букага барганда жерден 2 машина бөлүнөбүз. Аяктан жеңил машина түшөт, либо өзүм чыгып барып аяктан түшөм. Аякта да шерегим бар. Жүктү ар бирин колмо-кол кылбайм мен, өзүм алып барып. Өзүңүз жеке тапшырасыз. Өзүм алган жүктү өзүм алып барып тапшырам. Номерлерди көрүп коелучу элдерге. Телефондун номерлерин. Урматтуу көрөрмандар, мына Санкт-Петербург, Кыргызстан, Ош дейт. +7 952 260 53 14. Экинчи номери +7 951 669 33 95 деген номер экен. Демек Ошко чейин алып барууга болот. Бишкекти бүт таратып, анан Ошко чейин алып барат экен. Бул жерде демек Талас, Нарын, Баткен областынан башка өрөөндөрдүн баарын эле ушул машина менен, мына машинанын номери Дыбенко метронун эле чыккан эле жанында экен. Мен жана сиздерге көрсөткөндөй, сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул аман эсен Кыргызстанга барып келип тура бериңиздер. Дайыма ушул дөңгөлөгүңүздөрдүн алдынан шамал өтүп, ар кандай кырсыктардан Аллахым сактап, аман эсен ушул иштериңиздерди жүргүзүп жүрө бериңиздер. Рахмат сизге да ушул убактыңызды бөлүп келип, ушул тартып элге реклама кылганыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар, урматтуу Тесин ТV YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздин да ишиңизге рахмат.